Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Айыл өкмөтү жардам сурап барган аялга кол көтөрдү. Бишкекте үйлөр өрттөнүп жатат. Өкмөт уруксат берүүчү ишкердиктин түрлөрүн жарыялады. Камчыбек Ташиев, Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттү тез аранын ичинде отставкага кетирип, мыйзам чегинде жоопкерчилигин караш керек. Топ кыздардын бир кызды аяоосуз самап жаткан видеосу тарады. Ошто жер көчүшү мүмкүн деген аймакта жашагандар көчүрүлүүдө. Айыл өкмөтү жардам сурап барган аялга кол көтөрдү. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнө гуманитардык жардам сурап баргандардын телефонун айыл өкмөтү жулуп, алсыз аялга кол көтөрдү. Бул тууралуу видео тасма Facebook социалдык тармагына жарыяланды. Видео тасмада жергиликтүү тургундар учурдагы кырдаалга байланыштуу айыл өкмөтүнөн жардам сурап келишкен. Анда айыл өкмөтү видеого тартып жаткан аялдын телефонун чаап, өзүнө да кол көтөрүүгө аракет кылган. Бишкекте үйлөр өрттөнүп жатат. Бишкекте Киев жана Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде өрт чыккан. Бул тууралуу ЖМКлар жазып чыкты. Ал эми Facebook тармагында Индия кафеси өрттөнүп жатканын жазышууда. УКМдын маалымат кызматы Үмүталиев жана Сыздыков көчөлөрүнүн кесилишинде үйлөрдүн күйүп жатканы тууралуу билдирүү саат 21:20 түшкөнүн кабарлады. Кырсык болгон жерге 2 өрт өчүрүүчү бөлүм чыгып кеткен. Өкмөт уруксат берүүчү ишкердиктин түрлөрүн жарыялады. Өкмөт экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол жобосун иштеп чыкты. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев республикалык штабтын 28-апрелдеги жыйынында айтты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык өзгөчө абал режиминде биринчи майдандарда ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнүн ишине уруксат берилет. Биринчи өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, энергетикалык өнөр жай, химиялык жана нефтегаз өнөр жайы, машина куруу, прибор жасоо жана электр техникалык өнөр жай, тоо кен, түстүү жана кара металлургия, текстилдик жана булгары бут кийим өнөр жайы, эмерек жасоо, курулуш материалдарды өндүрүү жана башка өнөр жай өндүрүш түрлөрү. Экинчи курулуш чөйрөсү, курулуш объектилери, сууга таза суу жабдуулары, ошондой эле каналдар, жолдорду, көпүрөлөрдү оңдоо жана кызмат көрсөтүүлөр. Үчүнчү транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсү, техникалык тейлөө жана оңдоо, май алмаштыруу жана сырдоо, дөңгөлөктөрдү желимдөө, жууп тазалоо жана химиялык тазалоо. Төртүнчү жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү. Бешинчи соода чөйрөсү, интернет дүкөндөр, электрондук коммерция, товарларды жеткирүү, анын ичинде курьердик кызмат, курулуш материалдарын дүңөнөн сатуу жана жеткирүү, дүкөндөрдү, дүң соода түйүндөрү, кампалар, курулуш материалдарын жеткирүүлөрдү кошпогондо, темирлерди жана помидорларды дүңөнөн сатуу жана жеткирүү, дүкөндөрдү, дүң соода түйүндөрү, кампалар, курулуш материалдарын жеткирүүчүлөрдү кошпогондо, автотетиктер, велотетиктерди сатуу, май жана автосырдоо дүкөндөрү. Алтынчы чач тараштар жана салондордун алдын ала жазылуу боюнча өзгөчө чач кыркоо, чач боёо жана жасалгылоо кызмат көрсөтүүлөрү. Жетинчи такси кызматы, 2ден ашык адам салбаш керек. Мухаммедкалый Абылгазиев 11 майдан кийин эл көп топтолгон тармактардын иштөөсүнө уруксат берилерин айтты. 11 майдандарда экономикалык ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнө уруксат берилет. Микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер. Экинчи калкты тейлөө кызматтары, сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач усталык иштер, тиричилик техникалары, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо, хим тазалоо жана кленинг. Үчүнчү соода чөйрөсү, курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлар, май жана автомобиль сырларын сатуу базарлары, тигүү жана булгары иштетүү тармактары үчүн кездемелерди, фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары жана автосалондор, авторыночтардан сырткары. Төртүнчү транспорттук кызмат көрсөтүү чөйрөсү, коомдук транспорт, автобустарда жана троллейбустарда жүргүнчүлөрдү ташуу, кичи автобустардан сырткары. Коомдук унааларды ишке киргизүү бир аз окурталдуу, бирок ооруу деңгээли төмөндөсө, анда автобустарга жана троллейбустарга уруксат берилет. Кичи автобустар азырынча коопсуз эмес, деди премьер-министр. 21 майдан баштап өзгөчө абал режиминде төмөнкү экономикалык ишмердүүлүк түрлөрүнө уруксат берилет. Биринчи калкты тейлөө борборлору, КТБлар, финансы жана башка кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү, акча алмаштыруу жайлары, ломбарддар. Экинчи калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору, бут кийим оңдоо, эмерек чогултуу жана оңдоо, соода саттык чөйрөсү, соода борборлору, кийим кечи сатуучу базарлар жана дүкөндөр, автомобиль базарлары, поштоочу кызматтар, ошондой эле менчик, жеке
репетиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү, менчик үй бүлөлүк мончолордун жана спа борборлордун кызмат көрсөтүүлөрү, өкмөт эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр кириши мүмкүн экенин эскертти. Абылгазиев санитардык эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо керектигин эреже бузган ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери жоопкерчиликти алышаарын белгиледи. Камчыбек Ташиев Абылгазиев баштаган өкмөттү тез аранын ичинде отставкага кетирип, мыйзам чегинде жоопкерчилигин караш керек. Кече 28 апрелде саясатчы Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго чукул кайрылуу жасады. Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу төмөнкүчө. Урматтуу президент, коомчулукту түйшөлткөн негизги маселенин бири таажи илдетине чалдыккан 708 жараныбыздын арасынан 183 адам медицина кызматкерлери экендигинде болууда. Аталган илдетке медицина кызматкерлеринин эң көп чалдыгуусунун башкы себеби дарыгерлердин убагында зарыл болгон атайын кийим-кечи, ар кандай зыянсыздандыруучу суюктуктар менен жеткиликтүү камсыз болгондугу жана мындай коркунучтуу ооруну жуктуруу албаш үчүн күн мурунтап атайын даярдыктан өткөрүлбөгөндүгү экендиги түшүнүктүү болуп калды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму быйыл жыл башында бул илдеттин алдын алууну дүйнөдөгү бардык өлкө башчыларына эскерткен. Өзүңүз башында турган коопсуздук кеңеши да бул илдетке каршы туруу боюнча бир нече көрсөтмөлөрдү берген. Бирок ушул иш-чараларга карабастан эмне үчүн Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон өкмөт коркунучтуу илдеттин алдын алып кам көргөн эмес. Натыйжасында дарыгерлерге жеткиликтүү кам көрүлбөй туруп, алардын жеке өмүрлөрүн коркунучка салып, ооругандарды айыктыргыла деп алдыга салышкан. Урматтуу президент, мамлекетибиз өзгөчө абал шартында жашап жаткан мезгилде Кыргыз өкмөтүнүн өз элине аскердик тил менен айтканда согуштук абалда турганда шалаакылык кылуусу аткаруу бийлигинин өз элине жасаган чыккынчылыгы, кылмышы катары баалоого болот. Өзгөчө кырдаал кесепеттерин жоюу учурунда мындан ары да оор шарттар жаралышы мүмкүн. Ошондуктан Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттү тез аранын ичинде отставкага кетирип, мыйзам чегинде жоопкерчилигин караш керек. Мурдагы эле өкмөт башчылар сыяктуу түрмөгө отургуза бербесе, азыркылардын күнөөсүн таап жазаласак гана өлкөнү өнүгүүгө жол ачабыз жана келечектеги өкмөткө сабак болот. Урматтуу президент, сиз элдин, коомчулуктун үнүн угуп, ошого жараша чара көрүп жүргөнүңүздү көп жолу далилдедиңиз. Эми да чындыкка, мамлекеттик акыйкаттуулукка тике караңыз. Элибиз өтө кыйналып кетти. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн, күчүн, аракетин элге жумшаңыз. Убакыт күтпөйт, эл да күтпөйт. Урматым менен Камчыбек Ташиев деген кайрылуусунда. Топ кыздардын бир кызды аяоосуз сабап жаткан видеосу тарады. Интернет айдыгында 4-5 кыз бир кызды тизелетип алып, аяоосуз сабап жаткан видео тарап, катуу талкууга алынды. Аталган видео тасма кайсы жерде жана качан тартылганы тууралуу так маалымат жок. Ошто жер көчүшү мүмкүн деген аймакта жашагандар көчүрүлүүдө. Ош облусуна караштуу Алай, Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорундагы кооптуу аймактарда жашаган жарандарды убактылуу коопсуз жайга көчүрүү үчүн чатырлар тигилип жатат. Бул тууралуу ÖKM билдирди. ÖKMдин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Асан Сулаймановдун айтымында, аталган облуста 2488 үй бүлө кооптуу деп эсептелген жерде жашаса, анын 2406сы жер көчкү ыктымалдуулугу жогору болгон аймактарда күн кечирип келет. Үй бүлөлөрдү коопсуз аймактарга убактылуу көчүрүү иштери 25 апрелде башталды. Ал үчүн ÖKMдин Ош облусу боюнча башкармалыгынын Алай районунун өрт куткаруу бөлүмү тартылып, Таш короо айылында 18 даана чатыр тигилди. Андан сырткары Өзгөн райондук бөлүмгө 20, Кара-Кулжа райондук бөлүмгө 15 даана чатыр жеткирилип, алар аталган райондордогу кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн орнотулуп берилет, деди Сулайманов. Ал жергиликтүү бийлик тигилген чатырларга жарандарды убактылуу көчүрүүгө тийиштеди. Ал эми жашоочуларды ар тараптуу камсыздоо райондук жарандык коргонуу кызматтарына жүктөлгөн. Жаз мезгили келгендигине байланыштуу табигый мүнөздөгү кырсыктардын коркунучтарын алдын алуу, адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды болтурбоо максатында кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөрдү коопсуз аймактарга убактылуу көчүрүү боюнча тургундарга эскертүүлөр берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жээнбеков, Жождордо мектептерде дистанттык окуу уланат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда жана мектептерде аралыктан окутуу улантылат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кечээ Чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салуу күчүндө калат. Жогорку окуу жайлар, мектептер аралыктан окутууну улантышат. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда кирүүгө, чыгууга санитардык көзөмөлдүк блокпосттор өзүнүн ишин улантат, деди ал. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Ат Башы районунда өзгөчө абал 10 майга чейин узартылды. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда таажи илетин жугузуп алгандардын саны 708ге жетти.